бизде байдарка деп айтат да, бирок Европада бул Кыргызстанда өзгөрүүнү өзүңдөн башта аттуу интеллектуалдык оюн старт алды. Ушул тапта өлкөнүн 7 облусунда финалдык баскычка тандоо туру жүрүүдө. Башкы байгеги автоунаа, андан кийинкилерге акчалай сыйлык, баалуу белектер каралган. Кезектеги сынак 15 январда Ош шаарында болуп өттү. Ачыгын айтыш керек, мен BMW коюлганын же кандай үлгүдө машина коюлганын мен караганым жок. Мен бул мындай оюндун көрөрмөнү катары келдим бул жерге. Уюштуруучуларга рахмат айтам. Ошол эле мезгилде биз ошол командада 6 адам ойноп атабыз. Команда немен жобосу менен тааныштык бир сыйра. Коомчулукту дагы, ата-энелер дагы, мугалим катары ушундай иш-чараларга, ушундай ар түрдүү боло турган конкурстарга, сынактарга катыштырууга, балдарын үгүттөөгө чакырам. Сынакка мугалимдер, студенттер жана окуучулардан куралган 40 команда катышты. Аларга уюштуруучулар тарабынан 50 суроо даярдалган. Оюн калыс өтүшү үчүн уюлдук телефон пайдаланууга, интернет колдонууга уруксат берилген жок. Көптөгөн интеллектуалдык оюндарга катышып келебиз. Анан бул кабарды угуп, ушуга да катышайлы деп мындайча айтканда университеттин атынан эле чыктык. Оюндун өтүү деңгээли өтө жакшы десек болот. Суроолор өтө сонун, кызыктуу, логикалык, ар тараптуу суроолор берилип атат. Ошого жараша биз деңгээлибизге жараша жооп берип атабыз. Жыйынтыгында 40 команданын ичинен 10 финалдык баскычка көтөрүлдү. Эми жеңүүчүлөр арасындагы акыл таймаш 26 февралда Жалал-Абад шаарында өтөт. Жаштарды билимге тартуу максатында уюштурулуп жаткан интеллектуалдык оюн Жалал-Абад интеллектуалдык клубу тарабынан колдоого алынган. Былтырын ноябрь айында бир китептен конкурс уюштурат элек. Китептин негизинде интеллектуалдык оюн. 15 күндө, ар 15 күндө бир китеп жарыя беребиз. Ал эми быйылгы жылда спонсорлорубуз да көбөйүп калып, аз спонсорлор да бар. 10 команда тандалып алынып, ошондо 30 команда финалда ойнойт. Финалга байгел машина, BMW үлгүсүндөгү машина, экинчи орунга 30 миң, үчүнчү орунга 20 миң. Ал эми 10-чу орунга чейин сыйлуу белектер. Негизи келечек бул жаштардын колунда да. Жаштардын колунда, кандай жаштардын колунда, бул билимдүү жана илимдүү алдыга умтулган жаштардын колунда. Биз ушулардын планы бизге жагып түшүп, биз ушуларга спонсор бололу деп чечтик да. Чындыгында азыр бул жерде туруп карасак, бардыгы эле билимге, илимге умтулган жаштар экен да. Эске салсак, экинчи республикалык интеллектуалдык оюнунун тандоо туру буга чейин Бишкек шаарында өткөн. Жакынкы күндөрү Жалал-Абад облусунда өтөрү пландалууда. сиздерден жол. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Туз кислотасын